Кыргыз адабияты 6-класс. Түгөлбай Сыдыкбеков. Көк серек аңгемеси. Түгөлбай Сыдыкбековдун бул аңгемесинде көк серегинен ажырап, 5 бөлтүрүгү менен калган көк канчык тууралуу сөз болот. 5 баласы Балпагай, Мантагай, Мулугуй, Сербегей, Кынжыгый. Уаң ии оңбогон кишилер. Эч аяшпайт, аяшпайт деп адамдарга нааразы болуп, көз алдына азыр эле бир жыйрылып жаткан бөлтүрүктөрүнүн тагдырын элестетип, көк канчык уктап кетти. Бир кезде көзүнө көк сереги көрүнө калды. Ал көк жал тартып килеңдеп, бир мүйүзү каркайган бугуну жеп-жеңил сүйрөп келе жаткан экен. Балпагай, Мантагай, Сербегей, мулуңмайлар, атаңар буга алып келе жатат, силерди жесин деп кыйкырып жиберсе түшү экен. Түшүндө Кынжыгыйын чакырбай калганына абдан өкүнөт. Ошол байкушту бир туугандары талап жешет, алсыз болгондо деп ичине сызат. Таң камаал жортуп чыгып, эч нерсе илинбеген соң куру кайтат. Жан багыш жылдан жылга татаалдашканына нааразы болду. Ойноп жаткан балдарын көрүп, атаңарча мен силерге бир жолу баш тогулотуп бере албадым деп өкүнөт. Бир маалда чаарчыктарын ээрчитип келе жаткан эликти көрүп, балдары менен чогулуп кол салмакчы болот. Мен энесин кубалайм, силер адаша калган чаарчыктарын баса калгыла, дейт. Балдары да энесинен калышкан жок. Ал эми Кынжыгый болсо, мен куру калсам уят, анда өз бир туугандарым Мантагай, Балпагайлар эле мени бөрүлөрчө жектешет. Мен ошондон корком деп ойлонуп келатып, артта калганын байкабай калат. Элик да өз балдарын коргош үчүн болгон аракетин кылып, көк канчык менен алышып, качып кутулат. Энеси келсе, Мантагай, Балпагайлар бир чаарчыкты шыйрактап, кызыл ала кылып талап жеп жатышыптыр. Энеси баамдагандай эле Кынжыгый кичинекей эликтин баласына боор оруп, кыңылдап, ыйлап отуруптур. Бөрү баласы сендей мазасыз болсо, өз жанын бага албайт, шордуу. Сен мынтип кынжыя берсең, өзүбүзгө жем болосуң. Бөрү шордуусун тири койбойт. Сен дагы тиги чаарчыкты шилиле, канына той. Кынжыгый болсо болбой эле ыйлап отурду.